үй-бүлө бул чыгармачылык деп айтылат эмеспи? Ал эми чыгармачылык жана үй-бүлө деги кандай болот болду экен? Биз бүгүн жылдыздардын баардыгын студиябызга топтодук. Сахнанын аркасында алардын жашоосу, үй-бүлөсү тууралуу сүйлөшөбүз деген ойдомун. Эгерде мен билем, биздин көрөрмандарыбызга дагы алардын жеке турмушу, жашоосу дайым кызык болуп келген. Бүгүнкү Ачыгын айтканда ток-шоусунда дал ушул темада сүйлөшөбүз. Атым Назира Кадыева, саламатсыздарбы? Эмесе дал ушундай эфирибизди дагы бир керемет ырдесте менен баштап алууга уруксат этиңиздер. Алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асыналиев агабыз жашына кайрылап берсин. Bulbullar gana Doğuşta ündürdü Burala basırdaşkan Emınday mungdaçkan jırgal Gündürdün ay, gündürdün ey Gündürdün ay, ay bir gana gülgönde günebi boynu boygana yaşlarını yücürebi oyunda sırrına kaçsam dep yaşlığın oşonda bolot gidigin ay gidigin oy gidigin ay ay hayranı kana ginen dağımız bol ballı bir kanadan şair kız altın emınday kutmandı kırgız ili biz ay yedi biz oy ili biz ay ay oh. Чоң рахмат. Рахматыңызды айталы Токой эке. Булбулдар гана сүйөт, гүлдөрдү деп атпайбы? Анын сыңарындай биз дагы дал ушул студиябызга булбулдар чакырганбыз деп айтсам жаңылышпайм. Эмесе биздин катарыбызда көптөгөн инсандар бар. Өзүңүздөр билгендей эле Кыргыздын татынакай жылдызы Фарида Карбосова, Токтобек Асыналиев, Гуланда, жана Замир Арыкбаев. Алгач эле сөздү Фаридадан баштагым келип турат. Фарида, кош келипсиз биздин студиябызга. Кубанычтабыз сизди көргөнүбүзгө. Мисалы үчүн чыгармачылык менен эле үй-бүлөнү айтса, мисалы үчүн менин эсимде бар. Абир Касеновдон сурап калдым да, мындай жакшы потенциал күчтүү, жакшы ырчысың. Эмне себептен мындай жакшы ырлар дагы жаратып, эл алдына мындан да жарыгыраак болуп чыккың келбейт десем, үй-бүлөм бар деп айтты да. Мен үчүн абдан таң калтырды. Ошондон улам ойлоп калдым да, бул үй-бүлөлүү болуш дагы чыгармачылыкка кандайдыр бир тоскоолдук жаратышы мүмкүнбү деп. А сиздин учуруңузда кандай? Негизи бардыгы мага суроо беришет да, сен чыгармачылык деп жүрүп күйөөгө тийбей жатасыңбы? Неге мен баягы возраст эле келип калды. Экөөн чогуу алып кетсең болбойбу депчи. Анан мен эми болот негизичи ар бир баягы аял заты баардык нерсени өзүнүн баягы ишин, үй-бүлөнү дагы чыгармачылыкты алып кетсе болот. Бирок таланыкын үйгө болжобо деген менде бир өзүмдүн бир эмем бар да. Быйыл болбосо эмки жылы депчи. Анан мен эми ойлойм, чыгармачылыкты деле аябай катуу баш оту менен кирип иштеп атам депчи. Эсли аябай ошондой эле катуу иштеп, анан мен турмушка чыкпай атсам бир жөн да. Мен деле баягы элдин алды эмес, арты эмес, ортодо эле бир жылда 1-2 чыгарманы чыгарып коюп, ушундай да жүрүп атам да. Анан эми Кудайым буйруган күнү аттанам деп турам. Бирок чыгармачылыкты аксатып деле кайра иштеп ушундай болуп атат. Бирок
бардык нерсе тагдырдан деген ойдо турбайсызбы? Фарида, эми сурагым келип атат да, мисалы үчүн кээ бир ырчы кыздарыбыз бар, баягы турмушка чыккандан кийин ошол чыгармачылыгыңды ташта деп айтат, үй бүлөлүү болгондон кийин ырчы болбой эле деп кой деп атат деп, мындай болочоктогу жарын тандоодо дагы өзүнүн алдына суроо коюшат да. Сизде эгерде дал ошол мырзаңыз мисалы үчүн кездешип, дал ушундай шартты койсо кандай деп чечим кабыл алат элеңиз? Эми мен баягы кээерки ырчылар бар го, ырчылык бул менин хоббим дегендейчи. Мен бул ырчылык менин кесибим деп айтсам болот. Жолдошум ырдаба деп койгон болбойт болуш керек деп ойлойм да. Мен ырдайм дешим мүмкүн, анткени бул менин кесибим да. Ойдоп атасың да. Ошентип коебу деп тийбей атат окшойт. Жөн гана мен жалгыз баягы жашоого көнүп калдымбы, өзүмчүл болуп же мен өзүм бул жерде бирдекеге чыгынсаң, ал сен өзүң эле чечесиң ошол нерсени. Эртең тийиш керекпи, же эмки жылы тийиш керекпи, же бир айдан кийин тийиш керекпи, же ошону пландаш керекпи? Ал ар бир адамдын өзүндө болуш керек, чечкиндүүлүкчү. Мен ошо эмне үчүн чечкиндүү боло албай атам? Ушу өзүмчүлдүктөнбү деп ойлойм. Анан чыгармачылыкта мындай жалгыз жүрүп калганга көнүп калганбы? Токой эке, сизден сурагым келип атат да, мындай тажрыйбалуу инсан катары. Деги эле бардык жагынан, чыгармачылыкта дагы, мындай үй бүлөлүү инсансыз, очор бачар болгонуңузга көп убакыт болду дегендей. Ошондон улам негизи эле ушундай кыз балдардын деги эле чыгармачылыкта болуусуна кандай көз караштасыз? Чыгармачылык чөйрөдө ошо аял затынын түйшүгү өтө оор экенин баса белгилеп айтышыбыз керек. Анткени бул аял заты болгондон кийин бала чаканы төрөш керек, үйдөгү оокат жай, ал күйөөнүн жакасын жууш керек, тамагын даярдаш керек. Жалгыз жүргөндөн көп түйшүк артылат да турмуш кургандан кийин. Анан кайын журт деген маселелер пайда болот. Кайын журттун дагы ар жак бир жагына барыш керек. Көп түйшүктү көтөрө турган аял зат үй бүлөдө. Бул жерде чечкиндүүлүк, анткени жашоого биргелебиз, бир кетебиз. Бүгүнкү күн өттү, эртең эч качан кайталанбайт. Эч качан. Бүгүнкү күн тарых барагына жабылды. Эртең 12ден кийин башка күн, башка саат, башка күн келет да. Бүгүнкү күндө бул жерге барып чогулсак дагы ушундай маана жаралбашы мүмкүн да. Ошон үчүн эртең деген кечигет да. Мына жактан чыгып турду, турмушка аттанышың керек да. Буюрса. Токой эке, мисалы үчүн чыгармачыл ушундай болгон, Фаридада болгон кыздарыбызга кандай жигиттерди жанында көрө алат элеңиз? Мисалы үчүн өмүрлүк жар катары. Мен эми чыгармачыл кыздарды жанында буларга бир дем күч бере турган, оорун жерден жеңилин колдон алып жардам бере турган булардын демине дем, шыгына шык кошуп, жок сен ырдагын, сен эмне үчүн элдин кемсиң, сен эмне үчүн тиги ырдайт, бул ырдайт, сен ырдабашың керек деп бизге кандай десем баягы моралдык, руханий байлыкты көтөрө турган ушу үй бүлөдөгү негизи жубайлар болот. Чын айткандачы, анан жок камчысын колуна кармап алып, калпакты бияка кийип коюп, өтүк чилене кийип, анан жокто камчысын ойнотуп отурса, аны кимдин ырдагысы келет? Сен элдин алдына келип ырдап, нар жака барып ыйлап, ошо да тагдырбы, ошо да турмушпу? Андан көрө жок алдыңа кетип калайын деп, чекесинен нөөп, жыттап, сен ырдап келишиң керек, сен мындай кылышың керек деп, ат үйдөн жакшы бир көңүл менен аттанса, Жакшы сөз айтып атат. анан кийин эл алдына жартылап чыгат да. Туурабы? Анан өзүңдү ушу сахнага чыкканда заставить этип, мен күлүшүм керек, мен кичине баягы элге билгизбешим керек деп, ошол максат менен чыгасың дагычы, чыгармачылык эмне жөнүндө болуп аткандагы ырыңды ырдап берсиң да, иши ыр башынан аягына чейин бүтүш керек. Мен эми чынын айтсам, ушул чыгармачылык чөйрөдө жүргөн кыздарга өтө кегесте боормойт, кегесте ушул кегес кыздарды көргөндө сүйүнөм да, анткени ушул жолдоштору жанында ушул сумкасын көтөрүп, комусун көтөрүп, жанында демирчи болуп, колунан эчтеке келбесе да жакшы сөзүн айтып, жанын эргитип, жыргатып, эл үчүн ырда. Жашоо бир келет, кел, давай деп, ушу баары шкак болуп, демирчи болуп турат да. Жаңгыз чапса аттын баары күлүк да, жаңгыз чапса аттын баары чуркай берет. А топко кошулганда билет күлүктүн күлүк экенин, кимдин ким экенинчи. Ошол жерде кыйкырып элдин арасында сүрөп турсунчу, калпагын булгалап кыйкырып өкүрүп. Анан сен өзүңөн өзүң чуркайсың да. Ошон үчүн ушу жарык дүйнөгө келгенден кийин ар бир адам бакыт издеп тапканга милдеттүү, бактылуу болгонго да милдеттүү. Ар бир адам келгенден кийин моюндагы парыз бар, милдети бар. Ошону балким ушул чыгармачылыктан айтты Фаридага, туурабы? Ооба. Ошол парызыңды аткарганда жараша, сен бактылуу болушуң керек. Үй бүлө жагынан деген да. Булай эмес, ошон үчүн шыктанып,
кандай десем эми тагдырыңды табышың керек да. Эми ат башыга барам десең, маселе жок. Бизде мисалы мал жанды кишилер көп. Рахмат Токойге ат башы. Өмүр бою ат минип жүргөн. Өмүр бою эми ат башта алма, коондары сөзбөйсө анан биз мал менен эсептешебиз да. Мал жанды өмүр бою кор болбойсуң. Ырдабай койсоң да болот да. Анткени сен барсаң эле ырдабай бир жерде кайра айландырып кетет. Үйдө ырдабай. Негизи эле бир нерсени сурагым келип атат да. Кыз балдарга мындай апаларыбыздын айтканы бар да, кыз балдарга бак тилейт экенбиз. Көрсө мырзаларга дагы бак керек турбайбы деп айтылып калат да. Келиңиздер, кыздарды го ойлодук, мынакей Токой аке жакшы нерселерди айтты. Замир, сизден сурагым келип атат да, чыгармачылык жолдо өмүрлүк жарыңыз сизди колдойбу? Мисалы үчүн Токой аке айтып атат, мына күлүктүн арасына кошуп алып сүрөп туруш керек деп атат. Сиздерге дагы дал ушундай сүрөгөн инсандар керекпи үй бүлөдө? Сөзсүз антпесе болбойт да. Антпесе айырмасы жок, эркекпи аялбы сүрөөчү жок болсо, любой чыгармачыл адам ошол дүйнөдө чүнчүп калат да. Ошондуктан ар бир адам эркек болобу, аял болобу, өнөр адамына түрткү кимден болбосун, жубайыңдан болобу, тегереңдеги чөйрө, дос, жоро жолдош баардыгынан тең эле жакшы поддержка керек. Бирок эң негизгиси ушу жубайың Токой айткандай колдоп коштоп туруш керек. Мисалы Фаридан деле байкайбыз, көп курбулары бар. Жанында баягы жолдоштору жандап, өзү машина менен жеткирип, тияка бияка жанында жанагы музыкаларын коюп, анын кийимин мынтип коюп, Токой айткандайчы. Тамак кошо чайлап келтире калып. Ооба, жакшынакай условиялар түзүп берип анан үйүндө карасаң, үйүндө жакшынакай жубай, үйүндө дагы ошондой эле аура да. Көчөдө да ошондой аура, үйүндө да ошондой аура да. Бул мен бактылуу үй бүлөлөр деп эсептейм, андай үй бүлөлөрдү. Сиздердин өзүңүздөрдүн жашооңуздар жөнүндө дагы айтып бергилечи, мисалы үчүн үйдө лира колдоп коштойбу дайым? Ал өзү чыгармачылык өзү мен ырларымды, ырдаганымды өтө жактырат. Бирок мага билгизбейт акырын. Мындай окат кылып жүрө берет. Мен ырдап, ыр чыгарам, анан ошолордун баарына көрсө ал кулакын эме кылып жүрө берет экен да, баягы запись кылып жүрө берет экен да. Анан мен ыр чыгарам, оон жаратам, сөз жазам. Ошолорду өзүнчө мен транска түшүп атканда ал байкап турат экен да. А мен транска түшкөндө эч ким көз килбей эле өзүнчө комузду алып алып, же болбосо бир фортепианода отуруп алып, кыйкырынып, өкүрүнүп, ырдап, тиги оондорду жарата бересиң. Анан ошондо мындай кулагын илинип калат да, бир оону илинип калганда келип айтат, боорекениң жакшы экен депчи. Анан мага демек сынчыңыз дагы өмүрлүк жарыңыз да. Эң биринчи сынчым да ошол жубайым да. Анан ошол дагы туура чыгат да. Мен ошол ырды кармап калып өзүмө да жагат. Анан ошол ырды кийин иштеп элге алып чыксам, кандайдыр бир мындай деңгээлде элге жагат да. Анан чыгармачылыгыма чоң эле түрткү берет. Жана Токой айткандай жакабызды жууп дегенде, кийимдерибизди түтүктөп, баары чачыбызды боеп шыгылып, болгон аракетин кылып жардам кылып, эме кылып туруп анан машинеге салып жөнөтөт бар депчи. Абдан жакшы экен. Аттан жөнөтөт да. Токой аке, мисалы үчүн сиз үйдө баягы ырдайсыз, жандуу ырдайсыз көп. Канча убактыңызды ушул чыгармачылыкка арнайсыз? Жана айтып атпайбы, кээ бир кишилер жанагы башка окуу жайда окуп жүрүп элечи, мөңгү түсү жакшыраак болуп калса эле, жок мен звезда болушум керек, мен жылдыз боло калышым керек деп өзүнүн кесибин бияка таштап коюп, ушул музыка чөйрөсүнө аралашып кетет да. Анткени ушул музыка чөйрөсүндө бир жеңил кабыл алышат да. Оңой деп ойлойм. Оңой эле депчи. Ал эми ошол түйшүктүн баягы касып, түйшүктөнүп жүрүп, баягы өзүң бир чыгармачылык деңгээлге келгениңди, кантип келгениңди өзүң гана билесиң анычы. Сен ушу маңдай териң менен могу алаканыңды жогорутуп, тырмагыңды оорутуп, ошо касып отуруп ошого келгениңди бир жан дүйнөң өзүң гана сезесиң да. А башка кишиге жаркылдап ырдап отурсаң ойлойт, бул ата энеси ырчы болуш керек, анан ушу ырчы болуп эле окуп калыптыр, ошол жерден келди деп. Жок, мунун артында аябагандай мээнет жатат. Анан эми чын-чынына келгенде мен үйдөн отуруп алып кегесте замкем айткандай комуз алып алып ушундай кегесте бук болгондо кыйкырып, өкүрүп ырдайм. Анан бугуң чыгып, топтун жел чыккан соң бышып отуруп каласың да. Эс алып келе бир ысык чайыңан берчи. Андагы жөн ичпей, бал салып ичип, сүттөп ичип, сени каадалап бир кыйратып жумуш кылып тастагансыңчы. Сен өзүңдү өзүң дарылап атасың да. Анткени ошол жүрөгүндө бук калбаш керек. Анткени ошо эмнени каалап атсаң, эмне кылгың келип атса,
ырдагың келеби, кыйкырасың, өкүрөсүң, ошону иштен чыгарыш керек. Анан маңдайда кыздар уктап турса дагы жакшы болот да. Токой эке, мисалы үчүн айтылат го, мисалы чыгармачыл адамдарды бир гана чыгармачыл адамдар түшүнө алат депчи. Мисалы силердин өмүрлүк жарларыңар чыгармачылык эмес инсандар. Бул андай эмеспи? түшүнүгү жок кишинин иши да. Түшүнүгү жок кишилер ушинтип айтат да. Сөзсүз ошол кишинин аялы чыгармачылык кошот, жөгөөсү чыгармачылык кошот. Жок. Жан дүйнөсү таза болуш керек. Түшүнүш керек. Жан бул чыгармачылык деген бул жан дүйнө. Ар бир адамдын жан дүйнөсү. Бул жандуу адам түшүнөт да. Жаныбар адамды коосуң. Бул эгер жан дүйнөсү таза адам болсо, эгер ошого бир жакшы бир ыклас коюп, ата бабанын салып кеткен жолун угуп, келечекте биздин көрүп аткан балдарыбыздарды көрүп, ошого таасирленген жан дүйнөсү таза адам болсо, сенин буйрманың ошол. Сенин демөөрчүң ошол. Демөөрчү десек акча тыйында эмес кеп. Сен руханий байлык, жакшы сөз айтканда. Сен ырчы болбой эле кой, сен кыйратпай эле кой эчтекени. Бирок адамдын жакшылыгын, жакшы нерсесин көзүтүүсүндө убагында айтыш керек да. Өлгөндөн кийин айтып атышпайбы? Гүланда бар. Менимче ушул чыгармачыл адамдары жакшы түшүнөт деген сөз да бекеринен эмес болуш керек. Гүландага мен алдаганча жолдуулардын катарында деп айтсам жаңылышпасын да. Менимче бул туура эле сөз болсо керек. Же мен жаңылышамбы? Бир четинен алганда туура. Себеп дегенде Кудай жалгап ошо мага бир чөрөдө жүрүп, анан эми бирок азыр Айбек сахнадан алыстап калган күндө дагы сиз айткандай эле ал мени түшүнөт да. Мен мисалы каякта жүрбөсөм дагы ал түшүнүп, мисалы тойлорго барсам да, концерттерге барсам дагы кеч келемби, эрте келемби, ал билет да мен кандай каякта кандай кылып жүргөнүмдү, себептен ал дагы аралашып калган, ошондуктан билип ошо мага жеңилдик бар да. Түшүнөт дегеним. Дагы бир жагынан оңой болуш керек, себеби дегенде ал киши өзү баягы композитор, обончу, дал ушул кишинин ырларын аткарасыз дегендейчи, бул жаатында дагы. Ооба, мен башында баягы жаңы чыгып жүргөндө бир 90% Айбектин ырын ырдачумун. Анан кийин баягы такшалып көп нерсе көзүм жете баштаганда мен ойлодум, ар бир баягы чыгарма окшош болбош үчүн ар кандай композиторлор менен иштешсем деп. Учурда мен көбүнчө Айбектин эмес, башка дагы байкелер авторлор менен иштешип атасыз. Ооба, авторлор менен иштешип жаткан учурумда. Эгерде Айбек отуруп баягы Замир айткандай илхом келип отуруп ыр чыгарып калганда, эгерде ошолор мага жагып калса, ал жерде мен сразу кармайм да ошол жердечи. Илдирбейм. Негизи эле биз чыгармачылык жана үй бүлө жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Бир нерсени сурагым келип атат да, үй бүлө курууда ошол эки жуптун ортосундагы жаш курак дагы маанилүүбү? Же маанисизби, Токой эке, кандай дейсиз? Бул маани эмес да. Маани эмес. Анткени бул биз жарык дүйнөгө келгенде элечи биздин маңдайыбыз жасалган. Эмне кыласың, кандай кыласың. Бирок ошо жараткандын жазган ушу экени эле эки колду ушинтип отуруп бергенде болбойт, жарабайт. Канча эмгек мээнет кылсаң, жараткан ошонун кайры түшүм берет да. Ким канчалык мээнет кылсаң, ошонун түшүмүн аласың. Анткени азыр биздин колубузда жок болуп атса, азыр биз мөгдүрөп, бул политиканын арасында элечи мөгдүрөп, башты жерге салып отурсак, жок, бир күн келет, биз баш өстөйдө көтөрө турган. Жарык караңгы күндүн артында жарык күн бар экен, эч качан унутпаш керек да. Ошон үчүн ар дайым ушу башыбызды көтөрүп жүрүшүбүз керек да. Ар дайым. Ар дайым. Эртеңкиге жакшы болоруна ишенишибиз керек да. Анткени биз эртеңки менен жашайбыз да, үмүт менен жашайбыз адам. Гүланда, сизден сурагым келип атат да, мындай жеке өзүңүздүн баягы баамыңызда бул нерсе маанилүүбү же маанисиз делеби? Эми мисалы Айбек байке менен канча экөөңүздөрдүн ортоңуздарда? Экөөбүздүкү 13 жаш. 13 жаш. Экөөбүздүкү мен нормаль эле деп ойлойм. Себеп дегенде анчалык деле баягы чоң 20 жаш, 25 жаш эмес, Кудай сактасын. Анан эми бул маанилүү деле эмес. Эң негизгиси ортодо сүйүү болуш керек. Сүйүү болсо бул мааниге деле ээ болбой калат. Ал улуубу, кичүүбү, азыр жашоодо көп эле болот. Мындай улуу инсан болгондон кийин баягы тажрыйбалуу, турмушта көп нерсени көргөн, ага эркелесең болот, балким ушул жаатында сизге мындай жакшыракпы деген ойдо сурагым келди да. Эркелесең баары түшүнөт, бирок эми жакшы сөз бар да. Эркектин жакшы өйдө болгонучу бул мааниге ээ эмес. Бул эң негизгиси аял заты жакшыраак болуш керек да. Анткени эгер жок чынында турмушта абдан ошондой болсочу, анткени ал эркек кишиге тукум керек, бала чака керек, үй бүлөнү кармап жүрүшүң ала керек деген. Суроого кошулуп кетсем, азыр ортодо жашты айтып атпайсыңарбы? 13 жаш болобу, 15 жаш болобу же 10 жаш болобу, улуу болсо аял кишинин жолдошу.
ал жакшы мындай жаштык кылып атса көп нерсеге көзүн жумуп ошол эле келинчегин жакшы жолго сүрөйт да баягы. Анткени ал улуу көргөн көптү көрүп калды. Бул сен кичине тура эмес кылып койдуң алтыным деп алдап ушул адам таарынып атса ошону жакшы нерсе кылып коюу. Негизи менин оюм боюнча 13, 15, 20 жаш нормальный эле возраст деп ойлойм. Сен ошо жакшыраак. Мен досум Назира, мен беден досумдун эмесин да жакшы поддержка кылгым келет. Эмне үчүн? Ал 13 жаш аябай эле норма деп ойлойм. Жок, негизи эч кандай нерсе жок гана. Негизи улуу болгондо мындай нерселер болот. Ар бирибиздин өзүбүздүн маңдайга жазган тагдырыбыз бар. Бирөөнүн деле антейин жолсо тескерисинче бар го. Мисалы айымдар улуураак болуп, өзүнүн өмүрлүк жарлары кичүү болуп калган учурлар көп эле болот мисалы. Көп эле кездешет андайлар. Бирок деген мен ойлойм эң негизгиси эки адамдын ортосунда сүйүү болуш керек. Канча жаш болгон күндө дагы эгерде сүйүү жашаса, ал жаш билинбей деле калат да. Сүйүп жашашса билинбей калат жаш. Бу жерде Токобекеде айтып атпайбы эме депчи, алма бешенеге жазганын көрөбүз деп эки колду минтип коюп отура берет депчи. Бул жерде адам баласы өзүнө өзү бешене түзөт да. Тагдырын. Биз жашайбыз, уктайбыз да. Эртең Кудайым буйруса бул нерсени кылабыз, бүрсү күнү бияка барам, мен анын аркы күнү тияка барам. Алыс жактарга да өзүбүз. Ошондой эле жашоодо мен буну менен сүйлөшөйүн, буга турмушка чыгайын, моундай кылып жашоомду кылайын, яна чыгармачылыгымды уланта берейин депчи. Ошон үчүн эч кандай бешенени деле биз мындай алма буш оозума түш, Кудайдын жазганын көрөбүз деп коюп бошубуз керек да. Ар бир адам өзүнө бешене курат. Аракет. Ошон үчүн аракет керек да. Тагдырын өзү кылат да. Оор кол менен жасайт да. Сен жаман болсоң да өзүңдөн. Сен жакшы болсоң да өзүңдөн. Ал жакшы үй бүлөнүн атасы болсоң да өзүңдөн, апасы болсоң да өзүңдөн да. Анткени жакшы сөз бар эмеспи Кыргызста? Жакшы болсо астаса жаман болуш билип баста депчи. Бирөөнү азыр мен бир жаман нерсе кылсам, ошол өмүр бою жаман атты кылат да меничи. Могу жерден баягы көп билген киши сыяктуу болуп, акылдуу, башым чоң, мээм көп дегендей ар кайсысын айтсаң, бул акылдуу экен, жакшы киши экен деп айтышы мүмкүн да. Жаман болуп калышпат эле аны. Бир нерсе сурам келип атат да, жана мезгилдин убакыттын өтүшү менен кыздардын жар тандоодогу критерийлери көбөйө баштайт дейт да. Мисалы үчүн сизден сурагым келип атат да, Фарида. Баягы жаш кезиңде анча-мынчаны аңдабай жүргөн кезиңде турмушка чыгып алып, анан кийин ойлоносуң да, ушул жерин мындайраак болсо болмок экен, же болбосо мындай жар тандасам болмок экен деп көп кыздар өзүнө баягы суроо берет болуш керек да. Ошондон улам сурагым келип атат. Ушул чынбы дегиле? Мезгил өткөн сайын жакшылап тандай баштайсың жигиттерди деген нерсе. Негизи эле кичине мындайраак кезде эле күйөөгө тийип кетиш керек экен да. Кандайраак Фарида? Эми түшүндүңөр болуш керек. Жаш мындай эчтекени түшүнө электе. Анан баягы төрөп түшөсүң, үй бүлө күтөсүң дегендей бала менен алып урушасың. Ошончолук сен күчтүү баардык жакты алып кете турган болсоң, чыгармачылыгың деле улантып кете бересиң да. Негизи ошондой убакта эле күйөөгө тийип кетсең, сен жарды деле тандабайсың, сен өкүнбөйсүң дагы. Зато балдарың бар, жолдошуң бар. Чарчап келсең үйдө күтүп турган дегендейчи. Эми ал нерсени деле ойлонбой койбойсуң, ойлоном да. Бирок мен дайым ушул суроого ушунча жооп берем да. Негизи эле 35тен өтүп кетип, анан жар тандабай эле коюш керек экен да. Эмне себептен Фарида? Менде мындай бир эме, сенин ушул жообуңа дагы бир менин мындай сөзүм бар да. Менин айылда бир жакшы досум бар. Ушул жароке, жигиттин балбаны, анан өзү 44-кө чыкты да. Анан ушул жүрөт да. Убагында спортсмен болчу, улактарчу, эңиш боюнча чемпион болчу. Үйлөнбөй атат да. Үйлөнбөй атат. Ошо. Мен ошондой эле айтып атам. Биздин бала чака үйлөнүп баштады өзүчү. Анан айтып атабыз, үйлөнбөйсүңбү? Тиги досубуздун баласы үйлөнгөн атат. Тигиси турмушка чыкты, тиги үйлөндү. Эми сен качан үйлөнөсүң деп. Эгер макул болсоң, ошол киши менен таанышпайсың. Бул бир чети, экинчи чети негизи жаш өткөндөн кийин адамга жакпаган экен. Эң ушул сөздү мен до конца айтып эмне албай калдым да. Балдардын баардыгы, аяштардын баардыгы, ошо айыл ападагы баягы ал кишинин бойдоо экенин сезгендин баары эле ошого жарыс дейт да. Ошо балагачы. Ой, үй жайың бар, машинаң бар, мал жаның бар. Ой, үйлөнө албайсың тигиндей мындай. Айланайын же чуркусуңбу? Үйлөнбөйсүңбү ичине? Десем, ой, жакпай атат. Анан бирөөнү тааныштырса,
ал семизкен, бирөө арык экен дейт, чайды толтура коет экен дейт. Көрдүңбү, адамга жакпай калат экен жаш өткөндөн кийинчи. Анан бирөөнө айтсаң, мындай ийип алыптыр. Анан мында кус жок окшойт. Светофор экен дейт. Майдачыл болуп кетти. Ишесе жок, баарын карай берет экен да. Ошон үчүн сизде кандай критерийлер бар? Эркектердин көзү карашы ошондой ба? Мен негизи эле Балким экөөөр мындай пар кылып калсаңар. Айылга Кандай негизи мисалы үчүн кыздардын арасында өзгөчө баягы жар тандоодо эмнелерине көңүл бөлөсүз, Фарида? негизи мага адамкерчиликтүү адам, март, анан баягы эркек деген баягы сөзүнө бир турат го. Анан биринчиден ушу мен баягы жөн эле баягы таанышып досторум менен отуруп калганда деле мен өзүмдүн эмем эркектин бут кийимин карамай да. Мен дайыма эле айтып калам да, альфонстор вообще жакпайт да мага. Ал ошо үстүмө кирип жашап алган. Ушул сөздү айттыңыз, сизде дагы баягы азыркы учурдагы статусуңузга жараша, баягы жылдыз экениңизге карап мамиле кылгандар барбы? Жок, эми мындай да. Мындай эле бир жакын досторум айтып калат, чыгармачылык чөйрөдөн тышкары да, баягы өзүмдүн дос кыздарым болуп отуруп калганда айтып калат да, эми Фарида убакыт өтүп баратат, сен лучше күйөөгө тий, сен баланчанын үйү жок экен, анан машинасы жок экен деп ошентип жүрөт окшойсуң дейт. Мен айтам, мен үй машинасына кызыгып аткан жокмун. Мен өзүм Кудайга шүгүр үйүм бар, машинам бар. Лучше мен ошо үйүм менен машинама кызыгып, мен үстүмө кирип жашап алган мага зачем кереги бар? Негизи уксаңар, күйөөгө тийгенге жараша жашынакай күйөөгө тийиш керек. Токой эке, мен туура айтып атамын, жеме. Анан бир кээрки досторум айтат. Сиздер поддержка кылып койду. Жок, кээрки досторум айтат. Эми Москва сразу курулган эмес, экөөңөр чогуу баш кошуп алып туруп, анан кийин чогуу үй алып, чогуу кылсаңар деле болот дейт. Мен айтам, мен антип мен менен чогуу үйлөнүп алып, чогуу үй кура турган адамды көрө элекмин да, көзүм жеткен адамды мен көрө элекмин. Только мага айтышат, тиги бала аябай жакшы бала, бирок анын үйү жок, квартирада турат. Мен неге мен аны менен сүйлөшүп, лишь бы күйөөгө тийиш керек, эрдин санын көбөйтүп, анан үстүмө киргизип алып жашашым керек. Ошон үчүн мен альфонсы, ошондой адамдар мен негизи эле жактырбайм. Ошондуктан да жүрөт болушум керек. Көрөрмандарыбызга дайым кызык себеби дегенде баягы ошол жылдыздардын жеке турмушу алда канча кызыктырып келет десем жаңылышпайм да. Биз жаңы эле Фарида тууралуу сүйлөштүк. Мынакей Гүланда айтты жаш курактагы өзгөчөлүк жөнүндө. Фарида ошол жар тандоодогу азыркы учурдагы мисалы талаптары тууралуу дагы айтып кетти. Мисалы мен ойлойм, мен баягы өзүмдүн эмемди айтайын, баягы кыздар кандай экенин билбейм, кандай критерийлер менен тандайт. Баягы мырзалар көбүнчө ошол биринчи мындай көрүп жактырып калат да, көз менен. Биринчи көз менен жактырып калат. Анан мамилеге өтөт да. Экинчи мамилеге өтөт. Анан ички дүйнөсүнө билгенге аракет кылат эркектер. Анан ошол ички дүйнөсү менен өзүнүн баягы ой жүгүртүүлөрү, жан дүйнөлөрү туура келсе, анан ошол менен кошул ташыл болуп, жакшы көрүп, анан көзүнө баягы эчтеке көрүнбөй, артын демин баса албай артынан чуркап, ошентип күйүп бышып жатып калат да эркектер ушундай. Анан эгерде сулуулугу болуп туруп деле, мисалы жакшынакай көрүнүп, анан сүйлөшө келгенде, жан дүйнөсүнө киргенде туура келбей калса, көп эле эркектер мындай кайрылат да, артты көздөй кайрылат негизи. Көбүнчө ошондой. Ооба, негизи сен айтканда кадик жок. Бирок мындай деген бар. Азыр эми мен инилеримде аял алганда, же досторумдун бала чакасы үйлөнгөндө мен айтып калдым, алдыңа айтып калайын, биринчи душка түшүрүп көрчү ал кызды. Мындай өң башын көрчү алдыңа. Азыр эми бул кыздар таарынбасын. Азыр көрсөң, эми кээз кыздардын кирпиң көрсөң жүрөгүң айланат да. Момундай. Убакта жүрөт чекедечи кирпиги. Биздин улутта андай нерсе жок да. Көздөрүнүн үстүн жасаткан. Эми азыр 21-чи жок. Сен төрөгөн бала, сен кандай болсоң ошондой түшөт. Анын кирпиги момундай түшпөйт да. Сен өзүңөр алдайсаңар сулууларчы негизичи. Заманга жараша да токой. Жок, заманга жараша. Сулуу болгула, бирок деген сөз бар. Бир Кытайдагы же Япониядагы бирөөлөр эметти да, аялын сотко берди. Ооба, аял страшно төрөп калды. Бала чакасынын баары ал бетинен операция кылган экен да. А өзү модель укмуш. Анан көрсө ал бет башынын баарын жасатып, тиштерин чактырып, 5 тишти ордо 3 тиш койдуруп жасатып алып келет барынча. Эми ошонун кереги барбы? Негизи азыркы сулуулардын бир 80% деп коеюн, калп айтпайын. Бүт эле халтура да. Ачык айтканда ошондой. Бүт чапташкан, бетинин баары
эми айланай тиги биздин чыгармачылык чөйрөдөгү кыздарга жарашат анын баарычы. Жөнөдөгү көчөдө жүргөндөрдү карасаңчы, бүт ошолор да чыптап алган да, момундай. Жүрөгүм чөт. Кээ бирге шумдуктан бир карыш момундачы. Ошонун кереги барбы? Андан көрө табигат берген. Ырчыгаш керек негизи. Жок, табигат берген. Атаң менен энең тартуулаган сулуулуктан өткөн сулуулук жок. Эгер сенин баягы оосуң кыйшып болбосо, мурдуң буягына түшүп калбаса, көзүң буякка түшүп калбаса, ошол ата эне берген сулуулук, Кудай берген. Сен жараткандан берген сулуулугуң ошол. Сен ошосуң. Сен бала төрөсүң да ошондой болот. Сүйлөшпөйлү келе чыгармачыл инсандардын үй бүлөлүк бюджети жөнүндө сүйлөшөбүз. Гүланда сизден сурагым келет да. Чыгармачыл инсандар үчүн шоу бизнес деп өзү аты айтылып тургандай эле, бул бизнес деген бул ишкерлик да. Анысыңарындай көп каражатты талап кылат десем жаңылышпасмын да. Үй бүлөлүк бюджет кандай болот жана чыгармачылыкка кандай акча жумшайсыздар? Мисалы, менин өзүмдүн ар бир тапкан акчам мен өзүмө гана жумшалат. Мен башка эч нерсе салбайм. Только өзүмө кетет да. Ырларыма, кийимдериме, баскан турганыма, кыскасы баардык нерсени өзүм. Ал эми баягы үйдөгү бюджетти толук Айбек өзү каржылайт. Керек болсо мени да каржылайт, жетпей барат. Меникин да каржылайт. Демек, Айбек бекенин тапкан акчасы жалпыныкы, үй бүлөнүкү, анан сиздики өзүңүздүкү турбайбы? Ооба, ошондой. Жакшы экен, келе кол чаап коелучу. Негизинде болгон жакшы эркек негизи. Каржылоону негизи эркек мойнуна алыш керек да, толук түрдө. 100%, 200% негизи ошондой болуш керек. Туура нерсе мен колдойм. Мисалы үчүнчү сиздин үй бүлөдө, мисалы, андай эмеспи Замир мырза? Биздин үй бүлөдө деле ушундай. Менин жубайым ошо эч жерде иштебейт. Бир гана ошо балдарды карап, ошолорго тарбия берип, үйдөгү тиричилик дегендейчи. Анан ошо негизи каржы булагын ошо мен эме кылам, жеткиргенге аракет кылабыз. Бардыгын эме кылганга аракет кылабыз ошо. Бирок эле ошол учурда баягы таап келип атат, анан мындай кылып атат деп эле аша чаап корото бергенден алысмын. Бирок мен ошол Айбек канча сом таап, 1000 сом таап келеби, 2000 сом же 100 сом таап келеби, мен ошону жеткирип бардык мындай жакка бөлүштүрүп, мындай сарамжалдуулук кармап берем. Биринчиде турат күкү. Сенки айтпасаң. Мен деген Өзүң каржылайсың. мен өзүм хан, өзүм бий. Ай мени ким кылды кой дейт дебесиң. Анан Айбек кой өзүмдүн мен досум. Тапканымды өзүмө коротом. Бирок күкү билет, мен аябай өтө эме эмесмин, мындай көргөн нерсемди алып урушат көбүнчө. Мындай жөнөтүп кетсең болбойбу деп ушундай да. Мындай менде экономить тип анан минтип сарам жалдуулук жок да. Или мен бойдок болуп өзүм менен сен балалуу болуп үй бүлөлүү ошондо булар мен айтып берем, мен күйөөгө тийейин, балалуу болоюн, анан силердей мен деле ошентип калам деп калам. Азырынча өзүңдү өзүңүз эркелетип, өзүңүздү өзүңүз камсыздап келесиз. Өзүмдү өзүм багып, өзүм менен өзүм. Токой эке, менимче сизде башкача болуш керек. Үй бүлөлүк бюджет кандай сиздерде? Эми бизде негизи тең салмак болот да үйдөчү. Анан жеңил бизнес кылат, жумушу бар, өзүнүн цехтери бар. Контейнер таяк-баяк ишса өзүнүн жумушу бар да. Ал менден сурабайт, мен андан сурабайм. Бирок мен таап келген бюджетимди ошол жеңиңер кармайт. Анткени мен чөнтөгүмө акча түшсө чыгып калат, кайтачы жоголот да, тапталам. Анткени көчөгө чыгасың. Анан негизи аял заты бар үчүн дүйнөдө бизнес жүрөт да. Ошол силер бар үчүн жанагы көрөпай шөрөпайдын баары өтөт да. Чын ал керек майда чүйдө. Биз көп нерсени аңдабашыбыз мүмкүн эркектер. Бирок аял заты ошол балага тиги керек, анан үйгө сүт куйганга бу керек, анан чынын астына муну койсом, анан үстүнө муну койсом, кыялданып жумушун ала беришет. Бирок акыл эс менен иш кылган киши бирине бири баягы өбөк жөнөп болуп оокат кылат болуш керек деп ойлойм да. Бизде андай деле чоң айырмачылык да жок. Анан ошону өзүнүн ордуна коет да бардыгынчы. Биздин үй бүлөдө болуп аткан жалпы биздин тукумда болуп аткан нерсенин баарын, өзүнүн үй бүлөсүндө болуп аткан нерсени баягы кайын журтта, биздин үй бүлөдө болгон нерсенин баарын тең кармаганга аракет кылат. Ошо эгер акчабыз жетсе, ошонун баарын каржылап, кичинекейден болсо дагы көңүлдөрүн алып дегендейчи. Анан эми ошонун баары бул жердечи эки адамдын бири-бирине болгон мамилеси, бири-бирине болгон жакшы көрүүсү ошо турмушка айланып кетет экен да. Ошо турмушту да жакшы пайдалана билсең, сенин сүйүүңдүн, сенин жакшы көрүүңдүн бул арткан, ошол жолду улап бараткан жолдун уландысы деп айтса болот да. Ошон үчүн жаман жакшы көрүшүп, бириң тийишип, чабышып, кайта эртең кучакташып жашаган жашоо эмес ал. Андан көрө экөөң сый болушуң керек да. Ошон үчүн кучакташып алып,
кеңеш оокат кылган жакшы болот. Мен ушу жаштарга да айтат элем, келечекте жар тандаганда дагы бир ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн, ал мисалы балага кандай карайт, сен атаңа кандай карайт, ана мынтип кой, тигиндеп койду эмес, ал кишини тарбиялаш керек. Сенден өзүңдө жакшы ой максатың болсо, ошону айтып ортого салып, анан эгер жаман болсо жакшы кылып, кир болсо жууп алып, адам кылып койсо болот да, туурабы? Анан мен ушул бойдок жүргөн кыздарга айтат элем да, силердин мойнуңарда милдет бар. Чоң милдет бул. Бул эне болуш. Бул тукум улоо, силердин милдетиңер негизи. А каржылап көрө кат таап келиш эркектин милдети. Биздин Кыргыздын салты, Кыргыздын руханий байлыгы укмуш да. Биз жетим жесир деген эчтекеси жок эле, өзүбүздү өзүбүз багып, чынына келгенде мен силердин көп балалуу болушуңарды каалайм. Ала тоо жергесинде ар бир үйдө ал чекей аристен үнү жаңырып, чоң ата кубанып, тайата кубанып, ошол небере чөбөрөн жетелеп, бир бакытка балкып жүрүшүн каалайм да. Бул көрө окотко аралашып, анан тигиндей мындай болуп, ким багат деген сөздү койгула. Ким багат эмес, ар бир пенде рызкысы менен жаралат. Көп балалуу болгула. Ошол мондай касанга тамак жасайсыңар да, баланча иштепчи, 2 чыны сууну ашкара куюп кой, 2 балаңа да жетет да. Ошол эле айырмасы. Барып тамак жасайсыңар. Ошон үчүн ар бир үйдө көп балалуу болсун. 10дон 15тен төрөсүн биздин кыздар. Ошондо Кыргыздын саны көбөйсүн. Ала тоо жергесинде Кыргыздын тукуму өссүн. Азыркы бул жанагы турмушка чыкпай жүргөн кыздардын бир эмеси аксап атканы. Бул жакшы жигит жок дегенде жок, жигиттер бар. Издеш керек. Барыңыздарга чоң рахмат атайын, убактыңыздар бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн. Чыгармачыл инсандардын жеке турмушу, үй бүлөсү жана дайым эл көзүндө болуп келген чыгармачылыгы дайым кызыктырып келген десем жаңылышпаспыз. Биз дал ошол темада сүйлөштүк, кайрадан жолугушканча бар болуңуздар. Бул Ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Рахмат.